Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Норус турнири 1 айдан кийин башталат. Жогорку лигада чемпион болууга негизги талапкер Ош шаарынын Алатоо командасы. Трансфер учурунда бул жаат абдан күчтөндү. 2021 жылдагы курамды назарыңыздарга коелу. Бул оюнчулардын ичинен Алы Назаров командадан кетти. Быйылкы жылы ал Сары Өзөндүн катарында ойнойт. Ошондой эле Байыш Ниязов менен Мухаммед Садык Абдыкерим уулу дагы быйыл команданын курамында ойнобойт деп айтылууда. Дагы кайсы улакчылар командадан кетти? Алатоо азырынча расмий айта элек. 2021 жылда ойногон оюнчулардын ичинен 4 улакчы 100% командада калат. Алар Манас Ниязов, Аскат Аскаров, Таштемир Майлубашев жана Бекказы Токтогулов, Ильяс Эсенаман уулу жана Акбар Иманбеков дагы командада калышы толук мүмкүн. Ал эми калган оюнчулар бул жылы башка клубтардын намысын коргойт. Биринчи трансферди Алатоо 2021 жылы эле жарыялаган. Достук командасынын намысын бекем талашкан Бауш Султанбеков дагы 2022 жылы Алатоодо ойнойт. Ал эми быйыл Ош шаарынын командасы дагы 5 трансферди жарыялады. Биринчи трансфер Нурден Болотбеков. Нурден Болотбеков буга чейин биринчи лигада Көкжал командасында жекеме-жекеде оюн көрсөтүүсү менен көрөрмандарга таанымал болгон. 2021 жылы президенттин кубогу мелдешинде Болотбеков командасы менен биринчи лиганын чемпиону болгон. Ал эми өзү мелдештин мыкты оюнчусу аталган. Нурден 1998 жылы Чүй облусунун Кемин районунда туулган. Көкжалга чейин Илбирс командасында ойноп келген. Алатоонун курамында улакчы 12-чи катар саны менен ойун алып барат. Экинчи трансфер Жаныш Конушбаев. 8-чи катар саны менен ойун алып бара турган Жаныш Конушбаев акыркы жылдары Мурас командасында ойноп келген. Конушбаев дагы жекеме-жекенин чебери. Ал 2020 жылы командасы менен президенттин кубогу мелдешинде биринчи лиганын чемпиону болсо, бир жылдан соң биринчи лиганын вице-чемпиону болгон. Мураска чейин Конушбаев, Толкун жана Көл-Төр клубтарынын намысын коргоп келген. Жаныш 1998 жылы Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда туулган. Тилек Айып уулу буга чейин Ысык Көлдүн алдыңкы командаларында коргоочулук милдетти аткарып жүргөн. Алатоодо буйруса 4-чү катар саны менен оюн көрсөтөт. Тынчтык Окенов Жетөгүз командасынын чабуулчусу, өткөн жылы Кыргызстандын чемпионатында мыкты оюн көрсөткөн Ысык Көл облусунун жигити. Өткөн сезондо Жетөгүз менен эл аралык лигада чемпион болгон. Быйылкы сезондо Алатоонун намысын коргоп, 7-чи катар санында оюн алып барат. Элдияр Жеңишбеков 18 жаштагы потенциалдуу көкбөрүчү, буга чейин Көкжал жана Аламүдүн командаларында оюн көрсөткөн. Быйылкы сезондо 9-чу катар санында оюн таласында чыгат. Мындан тышкары Бактияр Жабагиев Алатоонун катарына кошулат деген сөздөр айтылууда. Бактияр Жабагиев таласта райондор аралык турнирде өзүн мыкты көрсөтүп, алдыдагы Аргамага Хан Соло менен мыкты оюндарды көрсөткөн. Урматтуу көкбөрү көрөрмандары, Алатоо быйылкы сезондо чемпион боло алабы? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиз жана албетте биздин каналга кошулууну унутпаңыз.